Кутман күн достор, саламатсыздарбы? Биз азыр Бишкек мэриясынын кеңсесиндебиз. Эсиңизде болсо, буга чейин Бишкектеги Каргачу Коша деген жер бар, советский менен түшкөндө. Ошол жерде бүгүнкү күндө ушул Токойдун аймагына кирип кеткенсиңер буга чейин биз чыгарганбыз. Токойдун аймагына кирип кеттиңер, Бактын арасына кирип кеттиңер. Канча жылдан бери, 15 жылдан бери чечилбей келаткан жер болчу, ошону көтөргөнбүз. Азыр ошол боюнча комиссия түзүлүп, ошол комиссияда бизден мүчө болобуз. Азыр комиссиянын жыйынтыгы чыгып, бул боюнча процесстер кандай кетип атат, анын чоо жайын комиссиянын жүрүшүн сиздерге биз түз эфирде чагылдырып беребиз азыр. На основании вот этой проверки полностью, да? И на основании этой проверки комиссия решила, да, на сегодняшний день в пределах границ, установленных по госакту, находятся какие-то домостроения, столько-то этих деток на основании подписанного картаның негізінде сервисы проект распоряжения, проект постановления не не проект постановления, а сопроводительное письмо в администрацию президента. Жоқ, сен дайындап берсеңер материалды, пояснил Камилен Бутбанов совместно архитектура. Біздің мэрияның негізінің аймасында мэрінің подписымен біз жұмыс етеміз. Ошоменен біздің этап бүтөт. Границаға за пределы границы чечилерсин. Мама дать кончил. В границы парка не попадает, который 135. Не попадает? Сколько тысяч? 135. 135 уже бересіңер болады. Комиссияның, сен онда архитектура комиссияның негізінде жасын жердегі заң председатель, заңдан архитектура туралы, ошо өкмөттүн атынан кетет. Сіздерге берет, бир письмоны сендер берип койгула. Администрациянын атынанчы. Да, кадастрга, чтобы алар болсо полный пакет болсун. Сіздер кандай уже беребиз. Сендерге дагы не керек? 11 актының границасын отырып, анан самоволканы берип тастайт. Жоқ, осы қорқы жын болған жоқ, там 135 часто не входит там. Мен Сергей дагы кандай кагаз керек? Проблема болбойбу? Схема. Письмо бияктан болот, администрация, архитектура сопроводительное письмо. 100 канча? 35 списокто болсо, списочный бар да, 135. Списочный эметтирип, сери болсо сопроводительное письмо менен берилген. Проблема болбосун сиз тараптан. Мы скажем, допустим, бүгүн эртең эмесе, до пятницы, если вы решите, с понедельника, чтобы люди уже начали подходить. Комиссия сервиса елдерге айтып болсаңдар, вообще бүтүргөн. Экинчи вопрос жанагы 673 жасап, эми ал болсо бүтүп турат. Почему? Потому что комиссиянын решениясы менен сервис азыр бир госакты эметесиңер, платытесиңер. На основании госакта боюнча бир генпланды продукт этесине границасы менен. Анан кийин ноондан 3 жылдын толтурасыздар. Жанагы по факту выявлено, что это на территории районного земельного участка находятся вот такие объекты. Да? Список этих объектов, в каком году, каким постановлением, кайсы районный администрацияның кимден, мэриядан кеткен бүт баарын жазып дайындайсыздар. Ошентип сопроводительный письмо менен для дальнейшего рассмотрения бизге жөнөтөсүңөр. Макулбу? Так, бизден балдар барбы? Мэриядан. Шунда семей кетти, жанагы Минтрансқа. Эме алгачы? Эмилди чыгылгачымы? Эмилди каршы. Схемада печаттар бар турсун, макул? Все. Эми экинчи вопрос боюнча, буларды болсо бүт баарын дайындап бересиңер. Вам сколько дней хватает? Бизге азыр дайындаганбыз. Бул жакта коюлбай калган ба, администрация Свердловскийге чакырганда канча келген.
ошондо бизде ДЖГСтики жок, ОГОГСтусу жок. Свердловская администрацияда деген эме бар экен, ЖКХ по вопросам заместитель главы и директор кадастра. Район администрациядыкын сиз Бул жака келгендердин ким керек силерге? Ошо бул жакта ОГОГС бар, ОГОГС болсо азыр школалар боюнча жүрүп турат. Начальник ОГОГС жүрүп. Так, ОГОГСту кандай начальник өзү жазып турбу? Ооба биз эме сүйлөшсөк, бүгүн в течение дня келип калса чалып коебуз дейт. Жанагы барып алабыз да, нерсе ушул жактан көтөргөнгө аракет кылабыз. Бул жактан бир-эки житель бар болчу, представители жителей. Койдуруп албы? Ошо бул жакта присутствующийлерди койдуруп алсак, анан Азыркы бүгүнкү күндө жана акимдер, ИСМРлер, УКС бар мектептерге бекитилген 15-чи мектептерди бүтүрүшкөнбүз. Булардын аягына чейин 15-сине ошон үчүн болот. Сен атасың. Канча болосуң өзүңдө? Азыр мени ошолорду эмет, азыр сага баратыптыр, кире кетет архитектурадан. Жана Карагачева Роша боюнча состав комиссияда келсиңер, картага кол коюп коюлган. Силерди издеп жүрбөсүн. Макулбу? Азыр баратканда өзүңдүкүн айтасың. Хорошо. Так. Дагы ким керек? Бул жакта муниципальный инспекция и ДЖГС. Инспекция? Ким келди бу жака? Алардан барбы? Алло. Да? Азыр мен уш совещание менен койтуп, акырдыгы, андан кийин тиги эмеге Мурасовго барып келебиз. Йо. Kimdin buhalteri? Eme vakti yok Cemal Bey. Tamam, ben sayışan müteahhinde bir varız. Так, эме бар. Азыр болсо Думи дагы ким керек силерге? Жок, бизге ошо бул жакта жоктордон кадастр, анан муниципальный инспекция. Муниципекция, да? Муниципекциядан келбедиби бу жакка? Контроль кылууга, өйдүп көрдү, макулбу? И кадастрдан фамилиясы ким? Силер вообще ким вообще директор? Кадырмамбетов чок азыр. Жаңа болду? Фамилиясы? Минбаев Нурлан Турсунович, ее директор. Ее директор? Ее директор, да? Он имеет право подписи, да? Сен өзүңө барып келдиң? Макулбу? Барып келебиз. Бул жакта ал азыр эме Ее директор. Исполняющий директор, приказ менен, да? Приказ менен, да. Анда коюп жиберди ошолчу. Макулбу? Кадастр жазылып калган да уже. Кадырмамбетов кетти го. Отускадабы? Анда тиги коет да. Кое берсин энди. Бүгүн течение сен бүтүргөн. Макулбу схема. Анан Эмиль на контроль возьмете этот Карагачева Роща. До пятницы полностью завершают они. Бияка местный отказ беришет, районный администрация менен архитектура карталарды и сопроводительное письмо и этот пояснительная записка полностью проделанная работа.
решениясы меньше, комиссиясы. Именно на основании вот этого вы будете готовить в администрацию президента письмо сопроводительное. То есть для рассмотрения вам дальше. Но учитывая, что республиканское значение парка, решение они должны принять. Если они примут, утверждят новые границы, тогда 600 қаншада 673 объекті жазасыңарды сапаратын соны 673 объекттің болса жері шешіледі. Сала беріп берсечі. Қалғандарды да азыркы эмелерди берип койсоң деген чарабыздар. Понедельниктен баштап китептерди уже заявкага бара берсин, ага чейин түртүп берип койгон. Бүгүн сапарыстын письмо менен. Бүгүн берилди. Бүгүн болсо бүгүн түрдү. Завтра в течение дня, чтобы у них было, да, сделать письмо срочно, как председатель комиссии. Списывали и направить письмо и официальное письмо, что можете выдавать уже комиссия отработка по решению комиссии до конца. Карта смены письма. Архитектор меня добивал все председатели, не за председателя. И чечилерсин калгандардын болсо до принятия решения правительства о Кабмина. Ол биздин иш ошо менен пока токтойт. Могу жерден парктын ичинде деле Кайыңды, Чалбайдын баарында деле парктын ичинде турбай, бирок аларга тек паспорт бериптир. А бияктагы парктын ичине түшүп кеткендер кимге бербейт? Буларга деле тек паспорт бере берсе болот да. Ичинде түшпөй калгандарга кызык деп атым. Тек паспорт бергендерге аз текшерип болгондо өздөрү баш менен жооп берет. Бул незаконно. Буякта бүтөлү тек паспорт ким аны текшербедиби? Мейли, тек паспорт менен берет. Булар азыр бирөө да тек паспорт бере албайт. Сиздер эми мындай да бир решениени принять этпейинче мындай да сиздин огородуңуз, допустим, законный, да? Тегиңиз бар. Мен бирөөгө барып тек паспорт берген укугум барбы? Жок, мен анын смыслын айткан жокмун. Могу жердечи парктын территориясы болуп атпайбы, Кайыңды, Чалбайда. Аякта деле тек паспорт алыптыр элдерчи. А могу жакта элдерчи, мисалы үчүн, прописка тура бергенге тек паспорт алса болобу деп сурап атам. Деп парктын ичинде эмес деп кызык деп алган. Бербейт. Туурабы? Чалбай Кайыңды алар соттун решениясы менен бөлүнүп чыгып кетти, алардын отуруна курсакта частный собственность бар. Парктын ичинен соттун решениясы менен бөлүнүп чыккан жер, ал жерге ачканда самолукка бөлүнбөйт. Жок, могу жерде бар экен. Биз баарын бүт комиссия менен караганда тек паспорт самолукка берсе, ал жер уже парктын ичинен соттун решениясы менен чыгып. Бирок анда эмне бул жерде соттун решениясы болсо чыгарып койгон жоксуң. Жерде чыкпай эле турбайбы? Общий караганда деле парктын ичинде болот комиссия менен караганда. Эч ким соттун решениясы деп чыгарган жок. Устанавливать документы бар, сибирге Тек паспорт жөнүндө сүйлөшөт ал. Жана самовольный уруп алгандардын тек паспорт. Участок чыккан, жер чыккан, ошонун ичинде отурган. Айым үчүн айтылган жок дейм да, ошол тиги соттун чечими менен чыккан деп. Башка жерде эле соттун чечими менен чыга алмак да. Эми интересный дело. Она же не является правоустановочным документом, правильно? Вы же пишете. Вы просто определяете факт строительства, правильно? Вот ошентип эле берсе кайча прописка тушат дейт. Прописка проблема болот. Айрыкча жана балдардыкына болгондо быйыл аябай кыйналышты дейт. Ну, давайте. Сиздер бере аласызбы, бере албайсыздар. Мен баарын заставить этип. Ошондо если объекттер салынып калса ичинде. Если ошол жерде соттун решениясы менен парктын Тоже ичине соттун чыгып решениясы, кеткен да? жер болсо, аны берип атабыз. А так если так неме болсо, парктын ичине вообще тийген жери жок. Ал жерге бир убакта биз, например, парктын площади кичирээк, биз согласовать этип бергенбиз. Уже проект постановления Бишкек архитектуралык неме даярдалып аткан. И бүгүнкү күнгө чейин постановление чыгарып, биз приостановление кылып коебуз. Вообще парктын ичине тийбейбиз. Даже территориясына тийбейбиз. Статусу парк болгонун түшүнүп атасыздар да? Анткени жана 10-11 деген Госактын мурунда Бишкек архитектурадан берилген ал жер. Бирок ал деген биздин госрегистрден правосыз регистрациядан өткөн эмес, биз даже границасын билбейбиз. Анда сурообуз, статусу парк болсо, ошондой эле статуста айыл чарба багытында жерлер, айдоо жериндеги багытында жерлер болуп атат, жайыт жерлер болуп атат. Мисалы үчүн азыркы үйлөр түшкөн жерлер Бишкектин аймагында. Ушундай статустагы жерлер баары үй куруу үчүн статусунда эмес. Алардын баарына тех паспорту бүгүн берип атат. Бүт Ак Ордо башка жак конуштардын баары берди.
техпаспорт бул каттоого туруш үчүн гана элдерге керек болуп атат деп атат. Сиздер эмнеге ошондой эле статустагы жерди бүгүн бербей атасыздар? Шаардын жери полностью категория населенный пунктка кирет. Шаардын ичинде сельскохозяйственный Жок. Бүгүн тиги басып алды деп 10 жылдан бери жүргөн жерлерге техпаспорт берип атасыздар да. 3 шаардын территориясы полностью населенный пунктка кирет. Агырга деген бул сельхозугодие эмес, бул деген правительственный постановлениеси менен шаарга пользованиеге берилген жер. Под индивидуальный жилой строительство. Биз Сокулукта айтып атабыз. Сокулуктун жери шаар бере албайт. Шаар вообще бере албайт. Жок, шаар бергенде эмес, мамлекеттик саясат болуп атат да бул. Элдин навстречу президент барып атат элге. Ушундай мыйзамсыз болсо дагы эми ушуну токтотолу, мыйзамдаштырып берели деп атат. Ошондой тактика, политика кетип атат. Эми сиздер ошондой мыйзамсыз нерсеге президент ушундай кылып жол ачып кетип атса, а сиздер бу жерде кайра саботаж кылып атасыздарбы же кандай? Мен түшүндүм сенин вопросуңачы. Мындай болчу. Булар болсо граница территорияны мен ойлогом, эди болсо Бишкек шаарынын территориясын чечип атабыз, туурабы? Ала менен Сокулуктун бул болсо республиканский земли госрегистр эмес да. Республиканын аймагында сиздерде бир структура да? Эми структура мага карабайт ошо республиканыкы. Мага карайт Бишкектин азыр чечип атабыз. Ал вопрос боюнча автобуска отуруп алып, Сокулуктун архитектурасы менен госрегистрине барып чечип берилет. Шаарга кирген территория автоматически населенный пунктка кирет. Жана сиз айтып атпайсызбы? Жана лесного хозяйства, допустим, сельского хозяйства шаардын ичинде бир дагы андай жер жок. Шаардын постановление менен граница менен киргенден кийин автоматически является она города населенного пункта. Ошондуктан населенный пунктка өткөрүп туруп шаар. Жок, силер шаарга автобус менен барабызбы азыр айтып турсаңыз? 2005'ten beri şu parkın territoriyasına girmeyken şu 135 hiç kim госрегистрге мына өздөрү отказ берип атат. Ошондон калаттасыңдар, бул жерде башка. Ошон үчүн проблема чыкты да. Ошон үчүн комиссиянын эметтик, эми мана чечилип баратат. Эми мурункуларды эметпей эле коелучу, макулбу? Ага чейинби эмнеге болду, кандай болду, буну болсо мурун эле чечсе болмок. Мен айтып атам го, мурун чечилбеди, чечилбей калган. Азыр мана Кудай шүргөн келатат, жанагы болсо беребиз дедик, туурабы? Чечти. Тиги границаны болсо утверждениясын постановление правительства менен Кабмин менен кылыш керек. Кабминге азыр жөнөтөбүз, ошол жактан бүтөбүз. Жок, президент шаардыкына башка, айылдыкына башка деп отказ берген жок да. Мен ошону түшүнбөй атам да. Айылга шаарга бирдей эле айтып атат да, жана басып алган жерлерди узакон тетирле. Же шаардыкын антпегиле, айылдыкын жанагы айыл чарба жерлериникин эле бергиле, шаардыкына тибегиле деген жок да. Аны туура айтып атасыз, аны туура айтып атасыз, бирок ал биздин маселе эмес. Неге силердики эмес? Биздин маселе эмес, шаардыкын маселени биз болсо чечебиз. Ал менен Сокулук, сельский хозяйство угодья бар акта, туура айтып атасыз. Монда да генплан боюнча шаарга өтө турган жерлерди мораторий кылыш керек болчу. Өзү үчүн да. Проблема ушундан болуп атат да бүгүнкү күндө. Допустим, шаарга өтө турган жерлерди, полелер атат, сельский хозяйство. Алар билет дагы айыл өкмөттөрчү. Ошо жерде таратылып башат элгечи. Мана эртең үй салабыз, мана эметебиз деп бөлүп туруп, анан бизге өткөндө эл менен утатпайбы? Алар болсо өздөрү бөлүп, ошо сельский хозяйство. Алар билет бар. Неге бөлгөндөн бизге автоматически өткөндөн граница территория болгону автоматически алган эмеге кирет да, жана эле трансформацияга кирип кетет. Сельский хозяйстводон сразу эме өтүп кетет. Жанагы населенный пункт бар. Макул, анда сиздер аябай мыйзам менен кетип аткан турбайсыздарбы? Анда сизге суроо да. Мыйзам боюнча баш мыйзамда балдарды билим берүүгө толук бекер эч бир тоскоолдуксуз алганга укугу бар деп атат баш мыйзамда. Биринчи вид ушул вице-мэр катары мэрияда ушул мыйзамдуулукту үчүн иштеп аткан вице-мэр катары айтсаңыз да, бул жактагы адамдардын каттоого турушун, паспорт алышын, балдардын окууга киришин, андан сырткары бүт социалдык жардамдар, мед жардамдар барысына сиз кепилдик берип китеп чыкканга чейин ушулар тоскоолдуксуз ала алабы ушул жардамдарды? Мектепке тоскоолдуксуз киргизе аласызбы? Китепти бүгүнкү күндө мана границаны осо определять берип, база китептерин алып баштайт го. Пропискага турушат, ошондон кийин булар болсо укугу бар. Туурабы? Ага чейин булар не кылыш керек? Ага чейин мана шаардын аймагында сизге караган жерде турат.
Шаардын тургундары болуп атат. Бүгүнкү күндө парктын территориясында да мына айтып атат го 670 объект турат депчи. Аларды болсо парктын болсо территориясы болгондон биз бере албайбыз. Ошон үчүн бүгүнкү чейин Макул бере албайт экенсиздер. Эми булардын каттоого турушу мамлекеттик жардамдан баласын окутканга алимент тартуу мына 1 ай калды. Баласын кантип окутат? Ошол маселени азыр чечилип атпайбы? Ошого комиссияны түздүк тура, ошондо Жер боюнча да. чечебиз дедик, жерден метебиз дедик. Азыр болсо жазалып атат. Сентябрга чейин бул бүтөбү? Ишине кылып тургула, мына сентябрга чейин биз аракет кылып туруп азыр гранцияны беребиз дагы, мына кирбей калгандардыкын алар алып башташат. Аким менен болсо баягы сүйлөштүк, чечтиңерби? Жанагы мектепке бара турган, бала бакчага бара турган, аны болсо чечип берип атышат го. Дагы эмне болуш керек мен түшүнбөй жатам. Бүт эле кылыш керек, бүт эле иштеш керек. Көп нерсе кылыш керек. Иштеген жок деп айтып атасыңар азыр. Жок, мен айтып атам, дагы не кылыш керек деп сиз базар маселени, мана биякта 4 бесем бар. Мана бир бесем бар, бала бакча менен, ошо менен заниматься этти. Мен бүгүнкү күндө бала бакча мектепке орун